Ала Тоо 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн Ала Тоо Лайф улантат. Саламатсыздарбы? Өлкөдө жемкорлук менен күрөш жүрүп, ал 3 баскычка бөлүнгөн. Биринчиси аяктап, ушул тапта экинчи этабы жүрүп жатат. Программада коррупция менен күрөштүн жүрүшүн президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин мүчөсү Радик Шабданов менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы, Радик мырза? Студиябызга куш келипсиз. Азыр айтылгандай эле, ушул коррупция менен күрөш өлкөдө 3 этапка бөлүнгөн. Биринчиси аяктады, азыр экинчиси жүрүп жатат да. Сиздин байкооңузда бул экинчи этап кандай жүрүп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу ажообуз бийлик башына келгенден бери ушу коррупцияга абдан катуу аеосуз күрөш жарыялаган. Анын жыйынтыгында көрүп сезип жатабыз. Азыркы күндө жакында эле ушу УКМК башчысы урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич айтты, ушу биринчи этап бүтүп, экинчи этапка өттүк. Экинчи этапта абдан бир аеосуз ушундай бир күрөш жарыялады. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз, ушу биринчи этабында байкадык, элдин баары көрдү, жумурай журт канча деген камоолор болду, кустурду канчасын, мамлекетке канча приватизация болду, убагында мыйзамсыз өтүп кеткен, менчиктелип кеткен имараттар кайтарылып атат, канча деген бир коррупционерлер камалып, бүгүнкү күндө соттору жүрүп атат, соттук иште. Экинчи этапты көрүп атабыз. Муну эми жакында эле башкы прокурордун тууганы кармалды. Кече мурда күнү мына массалык маалымат каражаттары аркылуу айтылды, ошо президенттин тууганы дагы шектелди, териштирүү жүрүп атат деп. Бул эмнени айтып атат? Бул чын эле коррупция экинчи этабында абдан катаал болот. Тууган дос кудага карабайт деген каңкуулап турат. Анан мына коррупция менен күрөшүүнүн жыйынтыгында натыйжасында ошо биринчи этапта эле 10-15 миллиардка жакын акча түштү бюджетке. Бүгүнкү күндө ал акчалар менен ушу мугалимдердин айлык акылары көтөрүлдү. Биздин баткенибизде абал ордуна келип, туруктуу болуп, жанагы босолуп калган үйлөр кайрадан оңдолуп, ошо биздин чек арачылардын социалдык жактан турмушу оңолуп, айлыктары көтөрүлүп, мына кече маалыматтардан уктум, ошо чек ара кызматына иштейм деп контрактка кезекке турган адамдардын тизмеси абдан көп экен. Ошондой эле ошол жакта иштеген, ошол жакта кызмат өтүп аткан биздин солдаттардын айлыктары көтөрүлдү. Атайы кызматтардын имараттары жаңырып атат. Камчыбек Кыдыршаевич уламдын улам барып ачып атканын көрүп атабыз. Ошол күч органдарын атайы кызматтардын атайын эс алсын деп үй бүлөсүнө, бала чакасына лагерь салынып, абдан мындай бир жакшы иштер болуп атат Кыргызстанда. Сот жана прокуратурада реформа болуп атат. Баягы 30 жылда түшүп кеткен аброюн көтөрүү максатында жогорку соттун төрагалыгы, башкы прокуратура, ички иштер министрлигинин жетекчилиги абдан жигердүү иш алып барып, ошо түшүп кеткен абройду көтөрүү максатында реформаларды бүгүнкү күндө жүргүзүп атат. Мына биринчи өзүңүз айтып кеткендей, биринчи этапта чоң кармоолор болду да, аларга ушул мамлекетке келтирген зыяндын өлчөмү төлөнүп, анан айрымдары кайра чыкты. Анан дагы эле ушул кармоолор уланып атат. Жанагы сиз өзүңүз айтып кеткендей, президентибиздин тууганы кармалганы боюнча маалымат чыкты, прокурордун жана башка дегендей. Анан бул ошол коррупция менен күрөш тандалма кишилерге жасалбай турганын көрсөттү деп айтып атасыздар да. Ошого карабастан, бирок улам эле дагы эле кармалып атышат да. Тиги мисалы үчүн мугалим кармалды мынча акча менен, бул сот аткаруучу кармалды деген, же болбосо милиция кармалды. Эми мен мисалга айтып атам да. Ушундай жаңылыктар байма-бай, эми байма-бай эмес, күндө эле 2-ден 3-төн чыгып атат. Бул эмнеден кабар берет? Бул 30 жылда ошо биздин бийлик башчылар бийлик башчылар өз билгенин кылган. Анан карапайым эл да бул бийлик башындагыларга айта берип, бир натыйжа чыкпагандан эл да ошондой жолдорго өтө баштаган. Бүгүнкү күндө да чоң аракеттер жүрүп атканына карабастан, алдай учурлар кездешип калып атат. Туура бизде бул нерседен кетиш үчүн, ал үчүн бизде мына азыр биз ошо кеңеш ушул максатта иш алып барабыз. Мына стратегияны кабыл алганбыз
2023-25 жылдарга. Ал стратегияда ошо коррупция менен күрөшүү, коррупцияны алдын алуу, агитация, пропаганда бардыгы жазылган. Ал жерде мамлекеттик органдан баштап жарандарга чейин ошо коррупция менен күрөшүүдө ким эмне кылыш керек дегендей. Ал жерде мисалы мамлекеттик органдар эле күрөшөт деп карап коюп отурбай, жарандык коомдун өкүлдөрү, активдүү жарандар, жөнөкөй деле жаран бир коррупцияны көрүп аткан болсо, ачыктап тийиштүү жакка кабарлап коюп туруш керек. Массалык маалымат каражаты сиздер байма-бай ушинтип эксперттерди чакырып, абдан жарыялап, агитация кылып, бул коррупция деген абдан бир өлкөнү артка тарткан бир туура эмес көрүнүш деп биз муну бала акчадан бери тарбиялашыбыз керек. Анан элдин канына сиңип калган десе деле болот. Кете албай аткан ошол болуп атат да. Мисалы жөнөкөй эле бир 40 деп жазылып турган жерден кээ бир жарандарыбыз 80 менен өтүп кеткен учурлар болот. Анан инспектор тосуп штраф жасайын десе сөзсүз эле бир чалат бир полковникке же бир таанышына. Ал коркутат деген инспекторду. Анан инспектор эмне кылат? Айла кеткенден ошондой бир бул системный коррупция деп биз стратегияда белгиледик. Коррупцияны 3кө бөлдүк. Системный, политический и вынужденный коррупция деп. Ошол жанагы кичекей жүрүп аткан көрүнүштөр бул системный жана вынужденный коррупция. Политический коррупция бул чоң жанагы чоң бюджеттен акчаларды кымырып алган жолдордон, чоң долбоорлордон. Ал боюнча прокуратура абдан иштеп атат. Бизде мына прокуратура абдан иштеп атат. Мына мыйзамдарга өзгөрүү кирди. Жаңы бийлик келгенден бери уголовный кодекске, кылмыш жаза кодексине. Ал жерде абдан бир катаал бир чаралар кирди. Мына азыр эми экинчи этап жарыяланганга байланыштуу азыр жогорку кеңеш ошо мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизиш керек. Кандай мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек? Ошо кылмыш жазага мисалы жанагы кустуруп коюп эле чыгып кетип атпайбы? Кускандан кийин ал киши ошол жерде санкцияда кайсы мөөнөт каралса отуруп чыгыш керек. Камчок Кыдыршаевич ошону айтпадыбы? Азыр үй мүлкү дагы конфискацияланат деп айтты жаңы негеде. Конфискацияланыш керек. Керек болсо ошо жакын туугандарына каттап койгон болсо аны аныктап чыгып, аларга арест салыш керек. Азыркы мыйзамдар боюнча андай жок да? Мыйзамдар боюнча андай жок, бирок жаңы иштеп чыгыш керек. Азыр жогорку кеңеш иштеп чыгып, катаалдаштырыш керек да мыйзамдарды. Бизде ыкчам кызматтар иштеп атат. Эми мыйзам менен муну баарын как бы подкреплять этиш керек. Сиздер ушул жазып берген стратегия жөнүндө сурагым келип атат да. Ал стратегия 2023-2025 деп атапсыздар. Анан 3 этапка бөлдүк деп айтып атасыз да. Бул качан иштеп баштайт? Бул стратегия кантип иштедиңиздер буну? Биз ошо 2021 жылы күзүндө АЖОстун демилгеси менен ошо кеңеш түзүлгөн. Анан АЖОс биринчи жыйынды өзү алып барып, төрагалык кылып, ошол жерден тийиштүү тапшырма берген. Ошо коррупцияны саясатын жүргүзүүнү аныктагыла деп. Биз кеңештин мүчөлөрү жумуш топторго бөлүнүп алып, биздин кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова, а кишинин буйруктары негизинде биз 5-6 топко бөлүнүп алып, жумуш топторго бөлүнүп алып иштедик. Сот органдары менен, прокуратура органдары менен, мамлекеттик органдар менен иштеп, биз ошо стратегияны иштеп чыктык. Стратегияны иштеп чыгып, стратегияны АЖОстун кароосуна жибердик. Азыр күндө АЖОстун кароосунда. Ошол стратегиянын алкагында мамлекеттик органдар өздөрүнүн иш пландарын иштеп чыгып, былтыр күздө башташкан, биздин ошо секретариат менен чогуу иштеп, бекитишип, быйыл жаздан бери ошо 6 айдын жыйынтыгы менен азыр ошо маалымат отчетторун бере башташты биздин кеңешке. Берип атат. Сиздерге отчет бергенде, маалымат бергенде кандай маалыматтарды ошол стратегияда коррупция менен күрөш кандай жүрүп атканынбы же болбосо ар бир органдын өзүнүн иш планы бар ошо стратегиянын алкагында. Ал коррупцияга каршы күрөш, коррупцияга каршы күрөш, саясат боюнча. Ошолор боюнча азыр мына цифровизация министрлиги, энергетика министрлиги, ички иштер министрлиги берди. Калган министрликтер ошо берүүнүн алдында турат. Бирок мындай бир натыйжа жакшы болбой жатат. Мындай ойдогудай отчетторду, маалыматтарды бере элек. Мен мына бүгүн эле биздин секретариаттан маалымат алдым. Ал маалыматтардын сиздер алгандан кийин эмне кыласыздар? Өзүңүздөр анализ жасап, кайра президентке көрсөтөсүздөрбү? Ал маалыматтарды алып биз коомчулукка жарыялайбыз. Бул кеңештин төрагасы урматтуу АЖОс өзү турат башында. Ошо АЖОска биздин Нурипа Муканова Алиевна кабарлап турат. Анан ошо биздин кеңештин кезектеги жыйындарында ушул маселелер талкууланат. Анан жыйынтыгында АЖОска маалымат берилет. Анан АЖОстан тийиштүү тапшырма кайра келип түшкөндө, анан тийиштүү мамлекеттик органдар аткарып баштайт.
Азыр сиздер ушул президентке берген стратегияңыздар кабыл алынып калса, качан ушул жылдан баштап иштеп башташы керек да? 23-25 жылга деп кантип жазылды. мамлекеттик орган, ошол эле ишкерлер сиздер бөлүп иштедик деп атасыздар да. Алар ушул ар ким өзүнүн багыты боюнча иштеши керек болот. Ар бир мамлекеттик орган, ар бир тармак өзүнүн багыты боюнча ошо стратегияда. Бирөөсүн мисал кылып айтып бере аласызбы? Мисалы сот органдары дейли. Сот органдары өзүнүн ошо стратегиянын алкагында өздөрүнүн иш планын иштеп чыгат. Ал жерде иш планды 3 жылга бөлөт. Мисалы, биринчи жылы коррупциялык тоокерчиликтер болсо, ошолорду жоюу, кантип жоебуз деп өздөрүнө бир кварталга бөлөт. Ошол кварталга бөлүп, ошонун алкагында иш алып барат. Аны тышкы көзөмөлдү ким жүргүзөт? Биздин стратегияда ушу жарандык коом, мен жарандык коомдон келгем, ушу кеңешке мүчө. Бизде кеңеште ошо 3 жарандык коомдун өкүлү барбыз. Андан тышкары азыр дагы бир 3 коом менен биргеликте меморандум кабыл алып, биз 6-7 коом бирге иштеп атабыз. Мисалы, ошо стратегиянын алкагында ар бир мамлекеттик органдын ушул коррупцияга күрөшүү, алдын алуу, жанагы биз айткан иш планынын аткарылышын тышкы байкоо биз жүргүзүп атабыз. Мисалы, биздин коом, мен жакында эле ошо сот органдарына байкоо жүргүздүк. Ушу 3 ай, 4 ай жүрдүк. Жыйынтыгы менен биз кезектеги жыйында биз маалымдап, ал жерде ушул соттук отурумдар жакшырыш үчүн сот органдарын мындан ары реформа кандай болуш керек деген сунуштарды жарандык коомдун ой пикирин бир 10-15 пунктта кылып биз ошо резолюциянын долбооруна киргиздик. Кече мурда күнү урматтуу ажыбызга кетти ал. Андан тышкары бизде ошо таможня менен иштеген, архитектура менен иштеген, билим берүү жаатында иштеген жумуш топтор бар, медицина тармагында. Кудай буюрса күзүндө ал жумуш топтор өздөрүнүн маалыматын коомчулукка, сиздерге, президентке берет. Ушул сиз 3-4 ай жүргүзгөн байкооңузда эмнелерди байкадыңыз? Сот тармагында? Мисалы, биз мониторингти жүргүзгөндө мен жумуш топ түзүп, ар бир региондон активдүү жарандарды чакырып жумуш топко ар бир соттук отурумдарга катышып 3 айдай байкоо салды. Жыйынтыгында ал жерден биздин жумуш топтун мүчөлөрү эмнелерди байкашты? Алар соттук отурумдардын өз убагында башталбаганы, соттук отурумда тараптардын келбей калганы, соттор эмнеге созулат? Анткени тараптар келбей коет. Ошо күнөөлүү тарап, жабырлануучу тарап же болбосо прокуратура тийиштүү. Азыркы күндө мындай да, соттук отурумга камсыз кылуу соттук приставтарга жүктөлгөн. Соттук приставтарда ошол прокуратура, милиция органдарындай мындай бир неме жок. Бюджет да жок, андай бир. Мисалы, милиция органдарында ар бир райондо ар бир айылда участковый бар. Ага айтып койсо, участковый айыл өкмөт менен сүйлөшүп алып келе калат. Биз бул жерде айтып атабыз, ушу обеспечениени кайра эле прокуратурага берели деп. Биз ал жерде эмнени байкадык? Соттук отурум залдарында камералар коюлган, азыр санариптештүү жүрүп атат, ал жакта да активдүү жүрүп атат. Бирок кээ бир залдарда видео байкоо жүрүп атса да, аудио байкоо үнү жазбайт. Соттук залдардын жоктугу, жетишпегендиги. Соттор залдары жок болгондуктан кабинеттеринде өткөрүп процесстерди. Ал жерде видео, аудио байкоо жок. Кээ бир соттук аппараттын кызматкерлери мындай бир дресс-код деп коет го, ошондой форма жоктугу, ар ким ар кандай кийинип жүрөт, кыздар ар кандай кийинип жүрөт, чачтары ар кандай, балдары спортивный кийинип алган, ушунун баарын айттык, мындай бир формага өтөлү биз сунуш берели деп. Кээ бир соттордо ошо соттук приставтар, соттун аппараттын кызматкерлери мындай келген жарандарга орой мамиле кылып, бир туура түшүндүрүп койбой. Кээ бир соттук имараттарда мындай бир бекер юридикалык жардамдын жоктугу. Кээ бир соттук отурумдарда ошо прокурор, сот мындай жарандарга, тараптарга ороңдоп мамиле жасагандыгы, же болбосо тийиштүү форма кийип келбегендиги процессти алып барып атканда. Анан биз дагы бир нерсени байкадык. Эми факты жок, бирок байкоодо мындай бизге сигналдар келип түштү. Биздин кээ бир адвокаттар, жеке адвокаттар, же болбосо мамлекеттик деле адвокаттар адамдын укугун тийиштүү коргобой, тергөө менен кызматташып алып, көбүнчө бизде ошо мамлекеттик жактоочулар тергөө тараптыгын актайт да. Бизде кээ бир жеке частный адвокаттар болот, алар дагы баягы адамдарды адаштырып, мисалы, кайрылып келгенде карап туруп эле туура түшүндүрүп коюш керек да, бул жерде сиз утпайсыз, убакытты коротуп эмне кыласыз деген орунда мен баарын тааныйм, мен билем, мен жогорку сотко чейин бүтүрөм деп 3 жыл, 5 жылда алып жүрөт ошо кишиничи, же ишин бүтүрбөйт.
же болбосо тиги сот мынча сурап атат, бул прокурор мынча сурап атат, бере кал деп ошондой учурларда кездешкен да. Биз ошентип жыйынтык берип, жыйынтыгында биз көп сунуштарды бердик. Мисалы берден убакыт кандай биз айтып берейинби, ошо эмне сунуштарды бердик? Кыскача айтып берсеңиз болот. Мисалы жанагы госпошлина деп коет. Сотко берерде госпошлина төлөйт. Биз ошол госпошлинадан жанагы бир жетим жесирлерди, бир колунда жок ушундай бир адамдардын категориясын бошотолу деп атабыз. Же жеңилдик берүү максатында. Анан бизде кандай? Госпошлина төлөп коюп, анан экинчи инстанция, үчүнчү инстанция же болбосо экспертизалар же ортодо иш токтоп кайра жанданып, ошол иштерде госпошлинадан бошотолу деп атабыз. Бул ушундай сунуш болду. Дагы бир сунуш бердик. Мисалы, Жумгалдан Нарын шаарына барыш үчүн түз каттам жок, такси менен барып келген 6,5 миң сом экен. Облус сотто иш 3 айлап, 6 айлап каралып кеткен учурда ал адам ар дайым барып келгенге акчасы жок. Ошондуктан биз айтып атабыз, облус соттун судьялары көчмө жыйын өткөрүп, Нарынга келип, ошо Жумгалга келип, ошо 2-3 күн жүрүп көчмө жыйын өткөрүлгөн. Ушундай сунуштарды берип атабыз. Госпошлинаны бердик. Анан жанагындай илгери жанагы неме бар эле, соттордо присяжный деп койчу эле, ошо присяжный, народный заседатели деген бизде мыйзам бар, бирок топтоп турат. Ошол мыйзамды жандантып, иштетип, ушул элдик көзөмөлдөрдөн кошуп, соттук процесстерде ошо сот ачык өтсө, анан ошо элдин катышуусунда өтсө деп сунуш бердик. Орчундулар ушул болду. Мына мисалы үчүн сиз сотторго ошол стратегиянын алкагында иш план иштеп чыгууга сунуш бердик деп өтүңүзбү? Алар өздөрү иш планын иштеп чыгыш керек, ошол коррупциялык тобокелчиликтерди алдын алуу же коррупцияны болтурбоо боюнча. Ал иш планды сот органдары өздөрү иштеп чыгыш керекпи, же болбосо сиздер дагы катышып сунуштарды бересиздерби? Стратегиянын алкагында алар өздөрү иштейт, бирок биздин секретариаттын башчысы Нурипа Муканова абдан өзү аралашып, катышып, сунуш пикирлерди берип, рекомендацияларды берип, оңдоп түзүп, чогуу жасырып жатышат. Чогуу бекитип жатышат. Мына УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич ошол коррупция менен күрөштүн экинчи этабы башталды деп жарыялаганда, ошол жерде айткан болчу да, же коррупцияны мамлекет жеңет, же болбосо коррупция мамлекетти жеңет депчи. Сиздин оюңузча, ошол мамлекет коррупцияны жеңиш үчүн мен жанагыда белгилеп кеттим. Ушул жасап аткан иштер жетиштүүбү? Бул иштер жетиштүү эмес, анткени коррупцияны ошо Камчыбек Кыдыршаевич эле, же президент эле, же бир тийиштүү органдар эмес, жалпы эл күрөшүш керек. Ошондо коррупцияны жеңип жибербесек да төмөндөтө алабыз. Анан бул УКМК же прокуратура же ИИМдин иши эмес, бул баардыгыбыздын ишибиз. Ошон үчүн коррупциялык иш-чараларды көргөн болсок, айтып, кабарлап турсак эле биз ушу коррупциядан арылабызбы деп турам. Мисалы, азыр жана айтып кетпедимби сизде, биз ушу бизде жумуш топтор ошо образование жагында, билим берүү жагында азыркы күндө байкоо жүргүзүп атат. Ал жерде абдан чоң бир мындай бир коррупциялар болуп атат. Мага абдан көбүнчө сигналдар келип чыгып атат. Мисалы, Бишкекте, мисал алганда эле көп сигнал келет, ошонун бирин айтайын. Бизде Бишкекте ошо 17-чи лицей бар. Ошо 17-чи лицейде көптөн бери ушу 5-10 жылдан бери ушундай коррупциялык абдан тобокелчиликтер бар экен. Окуу өткөргөндө 5 миң сомдон 10 миң сомго чейин алышат дейт. Азыр биз ошо жумуш топтун жетекчисине мен ошол сигналдарды жибердим. Ушуну барып байкасаңар, чын эле ошондой бекен, же жөн эле бир жалгандай бир каралоо болуп калбасын деп, азыр ошо 17-чи лицейдин жетекчилиги жана жааматы боюнча ошо иштер жүрүп атат азыр, байкоо иштери. Сиздердин тараптан бул өзүңүздөр байкаган нерсеге аракет кылып атасыздар. Байкап, эгер бизге жарандар арыз жазып, ошонун баары тастыктай турган болсо, биз тийиштүү мамлекеттик органдарга өткөрүп беребиз. Чоң рахмат, Радик мырза, биздин студияга келип, ушул коррупция менен жүрүп аткан күрөштүн жүрүшүн, анан сиздер ушул антикоррупциялык ишкердик кеңеш тарабынан дагы жасалып аткан иштер тууралуу айтып бергениңиз үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо лайвты көрдүңүздөр. Программада коррупция менен күрөштүн экинчи баскычынын жүрүшүн президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү Радик Шабданов менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурлай Пусурманкулова алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.